الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما. Сөзүмдү чексиз мээримдүү жана ченемсиз ырайымдуу болгон Аллах тааланын ысы менен баштагандан кийин бүткүл ааламдын ээси болгон, бүткүл ааламды жоктон бар кылып жараткан Аллах таалага чексиз мактоолорду айтып, андан кийин биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз, пайгамбарлардын эң акыркысы бирок Аллахтын алдында эң кадыр барктуусу болгон, биринчи болуп бейиш эшиги ачыла турган биздин сүйүктүү жарокер пайгамбарыбызга жана пайгамбарыбыздын көз кубанычы болгон пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө жана пайгамбарыбыздын көрүп ыйман келтирген, пайгамбарыбыз аларды көрүп пайгамбарыбыз кубанган пайгамбарыбыздын улуу сахабаларына Аллахтын салам жана салаваттарын жолдогондон кийин сиздер менен бүгүн дагы бир жолу эртең менен кечинде окула турган зикирлердин катарлай улай ушул бүгүнкү дагы андан кийинки окула турган зикирге келип баштадык. Чындыгында биз буга чейинки өткөн сабактарыбызда зикир эртең менен кечинде окула турган зикирлерди катар пайгамбарыбыз үйрөткөн зикирлерди дуаларды айтып өткөнкү акыркы сабагыбызда Аллахумма ма асбаха би мин ни'матин ау би ахадин мин халқика фаминка вахдaka ла шарика лак ва лакал хамду ва лакаш шукр. Пайгамбар саллаллаху алейхи кимде ким таң атканда же кеч киргенде эң алгач ал өзү ошол зикирлердин ичинде мен таң аттырсам дагы же кеч кирген болсо дагы бул берилген нематтар бардыгы сенден же сенин бир ошол өзүңдүн бир макулукаттарың себептүү. Фаминк анын бардыгы сенден. Вахдaka ла шарика лак бул сенин шеригиң жок болгон жалгыз сенден деп билем. Валакал хамду валакаш шукр Аллахым сага чексиз мактоолор болсун. Валакаш шукр жана сага чексиз шүгүрлөрдү айтам деген зикирге келип токтолгонбуз. Андан кийинки ошол хадисте зикирлердин ичинде келген пайгамбарыбыз өзү эртең менен кечинде дайым калтырбай зикир кылган, ушул зикирдин калтырбагандыгы негизи үммөт үчүн сабак боло турган. Үммөт демек бул зикирлерди эртең менен кечинде өзүнө калтыруу менен өзүнө Аллах Таала тарабынан коргонуч ала турган, көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн ар кандай жаман кырсыктан, жаман бөөдө кырсыктан, жамандыктан, көз тийүүдөн жана ар кандай биздин көзгө көрүнбөгөн душмандарыбыз болгон жин шайтандан коргоно турган зикирлер болуп эсептелет. Ошол зикирлердин бирин катарлай андан кийинки окула турган зикир болсо бул зикирди Абдурахман ибн Аби Бакра деген сахабалардан бири риваят кылып, аннаху кала ли аби я абати инни асмаука ад'у кулла гадватин деди. Бул Абдурахман ибн Аби Бакра деген өзүнүн атасына айтып, сиз дайым ушул дуаны эртең менен кечиндеги айтып жүргөнүңүздү угам деген кезде Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال من ошол кезде анын атасы айтты. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын яд'у бихинна ушул дуаны зикирди айткандыгын ва ана ухиббу ан атасанна би суннатихи мен ушунчалык пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө бекем кылып анын туткан жолун тутууну өзүмө ушунчалык жакшы көрөм деди. Факала Аббас Аббас разияллаху анху бул жөнүндө ушундай деп айткан дейт. Ва тaqul Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqri wa na'udhu bika min 'adhabi al-qabr la ilaha illa ant. تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي تدعو بهن أحب أن أتسنى بسنتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب dedi. Da'vatul makrub чындыгында ушундай кайгы капага баткан, кыйынчылыкка баткандардын дуасы dedi. Allahumma rahmatike arju fala takilni ila nafsi tarfata ayn waslih li sha'ni kullah la ilaha illa ant деп ушул зикирди кайталаган дейт. Демек бул зикирдеги пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айткан зикирлерин
ар бир ошо сөзүндө терең маани жатат, чукур бир маанилер жатат. Чындыгында бул зикирдин ичинде эң алгач Аллах Таалага Аллахумма афини фи бадани деди. Аллахым менин денемдеги ар кандай ооруларды, ар кандай кесел болду, ар кандай бир зыяндуу нерселерди Аллахым менден өзүң алгын. Аллахым менин денемден аны өзүң таза өчүргүн, тазалагын деди. Лекай астаину биха аля таатика я раб. Чындыгында Аллахым ушул сен мага денеме күч кубат берсең, ар кандай зыяндуу оорулардан, кырсыктан, жаман нерселерден алыс кылсаң, мен сенин ибадат кылуу үчүн мен сага бекем боломун деди. Мына ошол кезде хада яшмулу марадул жасад ва марадул калб деген. Чындыгында бул жерде афини фи бадани деген кезде биздин денебиздеги ар кандай оорулар менен кошо эле биздин ички ооруларды дагы, жүрөк ооруларына тагырак айтканда руханий ооруларды, көрө албастык, ичи таарлык, надандык, сараңдык жана башка көптөгөн руханий жүрөк ооруларына тиешелүү болгон ошол нерселерден дагы Аллахым мени өзүң тазалагын, Аллахым өзүң шифасын бер, өзүң куткаргын деген маани дейт. Аллахумма афини фи сам'i дейт. Андан кийинкиси болсо эмне деди? Аллахым менин уккан нерселерде мени Аллахым өзүң кечиргин, мени өзүң тазалагын деди. Себеби дегенде ал билла асма илля ма фихи мардатик деди. Сен ошо ар бир уккан нерсемди Аллахым өзүң ыраазы боло турган, Аллахым өзүң гана ыраазы боло турган, уга турган нерселерди, уккан нерселеримди жана өзүң ыраазы болгон нерселер. Хатта асила бидалик илде мухаббатик. Аллахым сен өзүңдүн рахматыңа, сүйүүңө жеткизе турган мага ошондой пайдалуу нерселерди огузгун деди. Ва кала ал-Манави радияллаху рахимахуллах ай кувватил ал муаддат фи жарихатин ва ирадат листима'i баида деди. Чындыгында бул жердеги ар бир уккан нерселериңди жана ар бир денеңдеги бардык нерсени Аллах Тааладан кубат суроо, Аллах Тааладан мүмкүнчүлүк алуу деген нерсени билдирет дейт. Демек бул жерде бул хадистеги дагы алына турган пайданы Аллахумма афини фи бадани деди. Аллахым биринчи денемдеги ушундай бир зыян нерселерден, жаман нерселерден, аны ар кандай оорулардан мени арылткын, тазалаган деди. Андан кийин уккан нерселеримде деди. Вал афини фи басари. Жана көзүм менен көргөн нерселерди дагы Аллахым өзүң жаман, зыяндуу, мага күнөө болгон нерселерди Кудайым өзүң өчүрөгөр деди. Ва далика бидамати назар ила аятил каунiyyatin dallati ala tawhid ва аят шар'iyyatin dallatun ala sidqi rusulik. Чындыгында бул хадистеги айтылды, зикирдеги айтылган дуанын маанисинде ар бир Аллах Тааланын жараткан жаратылышын көрүп, жараткандын жалгыздыгына, жараткандын барлыгына, бирлигине ыйман келтиргенге себеп боло турган нерселердин жана алардын алып келген элчилеринин шариаттарын акыйкат туура жол экендигин көргөзүп турган нерсе деп баалайт дейт. Мына ошондой эле Аллахумма бул хадистин дагы бир маанисин ала турган болсок, Аллах Тааланын бүт бардык табиат жаратылыштагы бул сиз менен биз жашап аткан азыркы бул бардык курчап турган барлыктагы бардык нерсени көрүп Аллах Тааланын гана адилеттүүлүгүн, Аллах Тааланын кудретин, Аллах Тааланын жараткан нерселеринде эч бир кемчилдик жок экендигин көрүп тура турган улуу ибадаттардын бири болуп эсептелет дейт. Ошондуктан дагы ар бир адам бул зикирди окуган кезде өзүнүн биринчи ден соолугу менен суроо менен бирге эле, демек ар бир ден соолугундагы нерсесин, анын руханий оорулардан дагы анын арылуусу менен кошо анын уккан нерселери жана көргөн нерселери дагы Кудай Таала сүйгөн, Аллах Таала ыраазы боло турган нерсе болууга аракет кылуу керек деп айтат. Мына ошондуктан дагы өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дагы бир башка бир хадистеринде ма тaqarrabu ilayya abdin illa bima aftaratu bihi деген. Бендем мага жакынжылай албайт, мага жакындай албайт, мен фарз кылган нерселерчелик мага жакындай албайт деди. Демек Аллах Таала фарз кылган нерселер менен гана Аллах Таалага жакындайбыз, Аллах Тааланын сүйүүсүнө, Аллах Тааланын ыраазына жете алабыз. Азыркы учурда кээ бир адамдардын мен эч кимге зыян кылбасам, эч кимди сөкпөсөм, эч кимди урбасам, мен өзүм түз жүргөн адам болсом, мен эмнеге намаз окушум керек, мен эмнеге орозо кармашым керек деген дагы адамдар бар. Алардын бардыгы ал өзүнө өзү баа берген менен, бирок Аллах Тааланы жоктон бар кылып, инсан кылып жаратып, бул жашоодогу мусулманга ар бир буйрулган буйругу анын намазы менен,
анын орозосу, зекети, анын кылган аткарган ажылыгы менен Аллахтын алдында жакын жоло, эгер ушул жолдор менен жакын жолобосо, анын башка анын канчалык өзүнүн жакшы болгондугу ага эч кандай пайда бербештиги жөнүндөгү хадисте түшүндүрүп турат. Демек, бул хадисте адам баласы канчалык Аллах Таалага жакын болом десе, Аллах Таалага иман келтиргенден кийин Аллахтын буйругун аткаруу менен гана болот деген сөз. Демек, ал Аллахтын буйругун аткарбай туруп канчалык адептүү болсо дагы, бирок Аллах менен болгон анын адепсиздиги, Аллах менен болгон Аллахтын буйругун аткарбагандыгы ал үчүн канчалык чоң күнөө экендигин сезе турган маселе. Демек, бул хадисте пайгамбар дагы бир улай эле, ошондо пайгамбар хадисте айтат: эгерде бирок бендем бир нафил амалдар менен, ал фарыздардан тышкары фарызды аткарып, анан фарызды аткаргандан кийин фарыздардан тышкары дагы бир нафил амалдарды аткарат, өзүнө бир адат кылып алган бир амалды өзүнө тутутат дагы, ошол хадистин аркасында ал ошол калтырбастан амал кылып, ошол хадис амалдын аркасында Аллах Таала айтат: мен балким ошол кылган нафил амалы менен, ал фарыздардан тышкары кылып аткан ошол нафил амалы менен мен аны эгерде жакшы көрүп калам дейт. Ида ахбабтуху деген. Эгерде мен аны ошол кылган нафил амалдар аркылуу эгер мен аны жакшы көрүп калсам, анын колу боломун, аны кармай турган колу боломун, анын басып барган буту боломун, жана анын көрө турган көзү боломун, жана анын уга турган кулакы боломун деп айтканда, бул хадистен, ал дагы пайгамбар саллаллаху алейхи айткан хадистен ушул зикирге эгерде экөөнү байланыштыра турган болсок, адам баласы ушул зикирди калтырбастан, бул нафил болгондугуна карабастан, ушул зикирди өзүнө адат кылып барса, ушул зикирди Аллахума афини фи бадани, Аллахума афини фи сам'i, Аллахума афини фи басари деген, Аллахым менин көргөн нерселеримди, уккан нерселеримди жана бүткүл денемди Аллахым өзүң тазалагын, Аллахым жаман зыяндуу нерселерден, ыплас нерселерден Аллахым өзүң арылткын деген ушул зикирди айтуу менен, демек пайгамбар саллаллаху алейхи жанагы хадисте убада кылгандай эле, эгерде чындап ушул нафил зикирлер менен Аллахтын ушул сүйүүсүнө, Аллахтын жакшы көргөн бир бийик даражасына жеткен болсо, Аллах Таала адамдын мен анын кармаган колу болом дегени, ар бир кармаган нерсеси адалдан боло турган, арамдан алыс боло турган, Аллах Таала ыраазы болгон нерсеге гана колу жете турган болуусунда. Анда мен анын басып бара турган буту болом дегени, ал барган жер Аллах Таала ыраазы боло турган, Аллах Тааланын гана каалаган жакшы көргөн адал нерселер менен аралаша тургандыгына, ошондой жерлерге гана бара тургандыгына Аллах Таала өзү жардамчы боло тургандыгын дейт. Андан кийин анын көргөн көзү болом, анын уга турган кулагы болом дегени, ал көргөн нерсеси дагы жөнөкөй жаман нерсе эмес. Демек, Аллах Таала ушунчалык аны өзү коргонучуна алгандыктан, анын жүрөгүнө таквалык уялаткандыктан, анын ар бир көргөн нерсеси ибадатка айлана турган, жаман нерселерден, Аллахтын каары келе турган, Аллахтын газабына, Аллахтын ачуусуна анан алыс болгон нерселерди көрүп, Аллах Тааланын ыраазылыгына жетүүгө, анын ар бир көзүнө көргөн нерсе Аллах Таала ыраазы боло турган нерселерди жашоосу ошону менен болуп калуусу. Ал эми уккан нерселер дегенде, демек ар кандай Аллах Таалага жакпаган, Аллах Таала пайгамбар аркылуу кайтарган, тыюу салган ушак, гыйбат, жала жабуу, жалган, баардык ушундай жаман сыфаттардан алыс болуп, анын уккан нерсеси дагы акыйкат, чындык менен гана кошулула турган, ошондой бир Аллах Таала аны өзү коргоп ала тургандыгын кабарлап турат. Демек, бул хадистеги, бул зикирдеги пайдасы, адам эгерде эрте менен кечиндеги зикирлерге бекем болуу менен, сиз менен биздин жашообузду бүтүндөй Аллахтын толук өзүнүн коргонучуна ала турган, көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн бардык зыяндуу нерселерден, душмандардан өзүнө толук бир коргонуч ала турган улуу зикирлерден бири. Мына ошондуктан дагы бул зикирге улай эле ла илаха илля ант, Аллахым сенден башка эч бир сыйына турган илах жок, Аллахумма инни ауду бика минал куфри вал факр dedi. وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَذَابِ الْقَبْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتِ. Demek bul hadiste Allahumma inna a'udhu bika minal kufr dedi. Allah'ım özün beni imansızlıktan, kufurdan saktay gördü. Minal kufri vel fakr dedi. Jana jakırlıktan Allah'ım özün sakta dedi. Ve a'udhu bika min azabil qabr. Allah'ım jana özün kabr azabından saktay gördü. La ilahe illa ant. Jana senden başka hiçbir sıyına turgan, sıyınlığa tatıktı olgan ilah жоқ деп айтқан зикирди тәләсә маррат. Бұл зикирди ертемен кечинде окулган зикирлердин ичинде 3 жолдан кайталангандыгын айткан. Демек, бұл жерде дагы маани бере турган маселе Аллахумма инна аузубика минал куфри вал факр dedi. Аллахым куфурлуктан, имансыздыктан жана жакырлыктан сакта деп айтты. Эмне үчүн ушул экөөнү жанаш алып келди десе, бул жерде адамдын
бул ыймансыздык адамдын бул өзүнүн ички дүйнөсү, жан дүйнөсүнүн ачкалыгы, жан дүйнөсүнүн ушунчалык жакырлыгынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам коргонуп сураса. Экинчи нерсе бул адамдын денесине керектүү болгон, күнүмдүк турмуштагы дене үчүн муктаж болгон нерселерден дагы жакыр болгон ушунчалык жетишсиздиктен Кудайым өзүң сакта деген. Демек, бул жерде пайгамбарыбыз ушул экөөнү жанашап келгендиги, кээ бир учурларда, кээ бир азыркы убакытка чейин кээ бир адамдардын динин таштап башка динге өтүп кетүүсүн, же болбосо ошол динин таштап динден кайтып кетүүсүнө себеп болгон нерселер анын ошол денесинин алсыздыгы, денесинин ушунчалык жакырлыктагы кыйынчылыктары аны өзүнүн динин таштап башка динге ошол акчага азгырылгандыгы, ошол денеге болгон кыйынчылыкты жеңе албастан анын жан дүйнөсүнүн ачкалыгынын жогору келип, оор келип, ал өзүнүн ошол ыйманын дагы дененин мындайча айтканда дененин ачтыгына өзүнүн руханий ыйманын дагы алмаштырган кээ бир адамдар бар. Мына ошондуктан бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамды ушунчалык жокчулук, жакырчылык диннен дагы чыгарып алып кете турган, чыгып кете турган коркунучтуу нерсе, оор нерсе экендиги үчүн пайгамбарыбыз ыймансыздыктан жана жакырлыктан Аллахым өзүң сактагын деп дуа кылганды үйрөттү. Ва аузу бика мин азабил кабр, жана Аллахым өзүң кабыр азабынан куткара көр деп айтты. Демек, бул жерде Аллах Тааланын пайгамбар саллаллаху ар бир эртең менен кечинде окулган зикирлердин ичинде кабыр азабынан дагы куткара көр деп дуа кылгандыгы, демек кабыр азабынан ар бир адам дуушар болуп калыш коркунучу бар. Мына ошондуктан дайым ар бир кылган амалыбызда бул кабыр азабынан дагы Аллах Тааладан куткарууну тилейбиз. Чындыгында пайгамбарыбыз дагы бир башка бир хадистерде келгендей эле пайгамбарыбыз айтат: кимде ким ар дайым кечинде жатар кезинде Табарак сүрөсүн, Мүлк сүрөсүн окуп жаткан болсо, Аллах Таала ал адамдын кабыр азабынан куткарылуусуна себеп болот деп айткан. Демек, бул кабыр азабынан сактай турган ошол Мүлк сүрөсүн ар бир мусулман адамдын кызы болобу, бала болобу аны үйрөнүп, жатка билип, ар дайым кечинде окуу менен бирге эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабыр азабына себеп болуп кала турган нерселерди зикир кылган дагы бир башка хадисте пайгамбарыбыз өтүп баратканда эки кабыр ээсинин ушунчалык азапталып аткандыгын, ушунчалык кыйналып аткандыгын көрөт. Ошол кезде пайгамбарыбыздын өзүнүн бир мужиза кереметтеринен бири өсүп турган дарактын шагынан, өл болуп турган шагынан сындырып алып келип сайып, андан кийин ушул курганга чейин ушулар экөөнү истигфар айтып турсун деген максатта сайып кетет. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Я Расулуллах, бул экөө ким эле?" деп сураганда, бири бул Наммам деп айткан. Эл арасында ушак жайылткан, элдин арасында жалганды жайылткан, элдин арасында ушунчалык чакымчылык кылган бир адам болсо, ал эми экинчиси болсо, бул ла ястанзиху минал баул, ошол өзүнүн зарасынан, сийдигинен сактанбаган, өзүнүн денесин болобу, кийимин болобу, өзүнүн ошол нажастан өзүнү аярлабаган, өзүнүн абайлабаган адамдын абалы ошол деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эскерткен. Ошондуктан кабыр азабынан себеп болуп кала турган нерселерден алыс болуп, дайым кабыр азабынан куткарылууга себеп боло турган Мүлк сүрөсүн дайым жаттап, ага амал кылууну жараткан бизге насип кылсын. Ла илаха илля ант, жана андан кийин 3 жолу ошол зикирди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 3 жолу окугандыгын эскертип толуктады. Андан кийин, демек, бул хадистеги шарттарына ушул карай турган болсоңуз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ал-мустаада минху науан деди. Чындыгында ар бир Аллах Тааладан коргонуп сурап аткан нерселер ал эки түрдүү болот деди. Фазун маужудун юстааду мин зарарихи деди. Аллах Тааладан коргонуп сураганда ошол зыяндуу нерсенин бар экендигинин бар болуп туруп, ошол бар нерседен коргонуп сурабосо, ва наун мафкудун юстааду мин вужудихи деди. Экинчиси, кээ бир адамдар ушундай бир кыйынчылыкка түшүп калган, ушундай бир сыноого түшүп калган болсо, Аллахтан ошондон коргонуп сурап, ошондон айыгууну, ошондон кутулууну Кудайдан үмүт кылуу болсо, экинчиси наун мафкудун юстааду би вужудихи, аны алдын алган, ошол нерселерге жетпестен алдын Аллах Тааладан коргонуч тилей турган мааниси бар деди. Демек, ар бир адам эртең менен кечинде зикир кылуу жана ошол адамда эгерде Аллах Таала тарабынан келген сыноо менен ар кандай бир дене оорулары болсун, анын руханий оорулары болсун, же жашоодогу ошол анын кыйынчылыктары, анын жакырчылыктан коргонуу болсо, ал эми демек экинчиси ал
алдын ала ошол келе турган зыяндардан коргонуч болуп эсептелет деди. Демек ал бар нерседен өзүнүн менен жанында жүргөн ошол зыяндуу нерселерден коргонуч сураса, жана ошол нерседен алыс болууну түшүндүрөт деп айтты дейт. Демек ар бир имансыз адам Аллах Тааланын алдында кабыр азабына дуушар болуу коркунучу бар болгондой эле, ар бир күнөөкөр адам дагы Аллахтын алдында кабыр азабына дуушар болуп калуу коркунучу бар. Мына ошондуктан кабыр азабы дагы хак. Кабыр бул биз менен бул жашоо менен акыретке чейинки ортодогу жашообузду камтып турган хаятул барзах болуп эсептелет. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары дагы ушул эртең менен кечинде окулган зикирге бекем болуусу, жана Аллах Тааладан бардык алардын амалдарында жашоосунда Аллах Тааладан афия, Аллах Тааладан кечирим суроо, Аллах Тааладан тазаланууну суроо деп айтат. Чындыгында бул амалдарды, бул зикирлерди кылуу менен өтө чоң бир улуулуктар бар деди. Муну себеби дегенде Калла Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, Аллахтын элчиси ушундай деп айтты дейт. Саллаллаху аль-афу аль-афия, фа инна ахадан лам ю'та ба'дал яқини хайран мин аль-афия деп айтты. Чындыгында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанагы эртең менен кечинде зикирлеринин эң алгач башында Аллахума афини, Аллахым мени өзүң кечиргин. Афу деген бул мени Аллахым ошол жаман нерселерден, күнөөлөрдөн толук өчүргүн деген мааниде. Аллах Тааладан сурасаңар, аль-афу вал-афия, кечиримди жана афия сурагыла деди. Афият сурагыла деди. Фа инна ахадан лам ю'та ба'дал яқин хайран мин аль-афия деди. Себеби дегенде ушул якин, терең ишенимден кийин Аллах Таала тарабынан бериле турган эң чоң, эң бир жакшы амал бул афия деп айтты. Аллах Тааланын ага болгон кечиримдүүлүгү деп айткан. Өзүңүздөр билгендей эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Айша энебиздин дагы эгерде кадыр түн кечесинде дал келип калсам, кадыр түн кечесинде туш келип калсам, я Расулуллах, мен кайсы дуаны, кайсыл зикирди айткандыгым жакшы деген кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн Айша энебизге кылган осуятында, насаатында эмне деди? Эгерде сен кадыр түнгө туш келип калсаң, Аллахумма иннака афуун тухиббул афа афу анна. Аллахым, өзүң сен кечиримдүүсүң, Аллахым кечиримдүүлүктү сүйөсүң, Аллахым бизди кечире көргүн деген зикирди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуаны үйрөткөн. Демек бул эртең менен кечинде окулган зикирлердин ичинде дагы бул Аллахтан афият суроону, Аллах Тааладан кечиримдин, Аллах Тааладан жардам суроо эсептелет дейт. Андан кийин al-adamul al-inqita' al-jawarih ma'a sam' wal-basar. Жана Аллах Тааладан ошол көзүбүз менен көргөн, жана кулагыбыз менен уккан бардык нерселерден Кудай Тааладан коргонуу суроону, жана wal-i'mal fil жана ошол хадиске улайлы wal-i'maluha fil ma'asillah. Ошол көзүбүз менен болсун, уккан сөзүбүз менен болсун, Аллах Таалага күнөө кылып отурган нерселерден алыс болууга чакырган дейт. Мына ошондуктан дагы чындыгында билесиздер, Аллах Тааладан алыс болгон адам ар кандай бир кыйынчылыктарга, ар кандай оор сыноолорго туш келип калат. Мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айткандай эле, карычкыр дагы койдун чекелегендигин, ошол койлордон алыс жүргөнүнө кол салган сыяктуу эле, шайтан дагы жамааттан алыс болгон адамга кол салат деп айткан. Мына ошондуктан адам эртең менен кечинде зикирге бир чогуу бирге болуу менен бирге адам Аллах Тааладан жамаат менен чогуу болуу, бул дагы бир чоң бир өзүнүн душмандан, көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн жамандыктан кутулууга, алыс болууга бир шарт түзүп бере турган нерсе. Демек жамаат менен болуу керек деген сөз. Мына ошондой эле Аллах Таала өзү Кур'ан-ы Каримде кабар бергендей эле, قال الله تعالى أستعيذ بالله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون деп айткан дейт. Аллах Таала чындыгында бул Араф сүрөсүнүн 179-аятында оор бир абалды Аллах Таала кабарлап, biz чындыгында инс жана жиндерден, адамдардан жана жиндерден болгон көптөгөн тайфаларды биз дозокко түшүрдүк дейт. Алар эмне үчүн десе, лахум кулубун ла яфкахуна биха деди.
алардын жүрөктөрү акыл жүргүзө албайт, акыл калчай албайт. Валахум а'инун ла юбсируна биха, алардын көздөрү ачык, бирок алар акыйкат чындыкты көрө албайт деди. Валахум аданун ла ясмауна биха, алардын кулактары да угат, бирок алар акыйкат чындыкты уга албайт деди. Улайка кал ан'ам, чындыгында алар айбан сыяктуу. Балхум адал, балким алар айбандан дагы адашканырактыр деди. Улайка хумул гафилун, чындыгында мына ошолор чыныгы гафлетте кайдыгер калган адамдар деп Аллах Таала сүрөттөгөн дейт. Мына ошондуктан дагы ар бир адамдын жанагы эрте менен кечиндеги зикирлерде өзүнүн оолак болуусунда Аллах Тааладан коргонуч сурап, ар бир уккан нерсе, көзгөн нерсебизден жана ар бир сүйлөгөн нерсебизден Аллахтын алдында анын жоопкерчилиги бар экендигин эстен чыгарбоо керек. Мына ошондой эле бул жерде Аллах Таала Валахум кулубун ла яфкахуна биха деди. Алардын жүрөктөрү бар, алар акыл калчай албайт, ой жүгүртө албайт деп айтты. Демек, Аллах Таала адамдын акылын бул жүрөккө байлап айткан. Бул жерде кээ бир адамдар ойлоп калышы мүмкүн, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде адамдын акылын жүрөккө байлаган дейт. Азыркы учурдагы ошондуктан аалымдарыбыздын бул аятка дагы эле чечмелүү түшүндүрмө берген кезде, адам бундун акылы бул ушундай рухка байланыштуу нерсе, көзгү менен көрө турган нерсе болбогондуктан руханий жактан алгандагы эң жакын орган катары бул жүрөк болуп эсептелет дейт. Ал эми бирок акыл ошого карабастан денеде ар бир адамдын акылдуу адамдын денесинде бар нерсе болгондуктан ал эми дене түзүлүшүн алганда адамдын ботаникалык түзүлүшүн алган кезде ал адамдын акылы азыркы ошол ар бирибиздин баш сөөктө жайгашкан мээ органына жакын болгондуктан, мээге жакын болгондуктан медицинада адамдын акылы мээде деп айтылса, ал эми исламдагы жана Аллах Таала Кур'анда кабар берген нерселерде бул акыл рухка жакын нерсе, рухка байланыштуу нерсе жана ошондуктан дагы бул ыйманга жакын нерсе, бул адамдын акылы жүрөгүндө болгондугун баяндап, ошондуктан алардын жүрөктөрү бар, ла яфкахуна биха, алар акыл калчап, ой жүгүртө албаган алардын жүрөктөрү бар деп Аллах Таала эскерип өткөн. Демек, ар бир адам Аллахума афини фи бадани, Аллахума афини фи сами, Аллахума афини фи басари. Аллахым менин денемде, Аллахым өзү уккан нерселеримде, көргөн нерселеримден Аллахым өзүң тазарткын, Аллахым өзүң тазалагын, Аллахым өзүңдүн кечиримин сурайм деген бул зикир менен кошо эле билесиздер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн дагы бир осуяттарында Абу Хурайра радиаллаху анху осуят кылган осуятын билесиздер. Кала ан Абу Хурайра радиаллаху анху кал аусани халили. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды Абу Хурайра менин эң жакын адамым болгон пайгамбарыбыз мага осуят кылып, 3 нерсени аусани бисаласин дейт. 3 нерсени осуят кылган дейт. Ал 3 нерсенин биринчисинде ла аду хатта амут дейт. Ла адахунна хатта амут. Мен ушул нерсени өлгөнгө чейин таштабастан жүргөн 3 нерсе деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өлгөнгө чейин таштабай турган пайгамбарыбыз берген мага 3 осуят дейт. Анын биринчиси сауму саласата айям мин кулли шахр деди. Ар бир айда 3 күн орозо кармоо пайгамбарыбыздын мага айткан осуяты дейт. Вассалату духа, жана духа намазын окуу, ва аутиру кабла наум, жана уктаардан алдын витрди окуп жатуу. Ушул 3 нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мага осуят кылган дейт. Демек, бул салату духага токтоло турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзү башка ушул хадистерде кабар бергендей эле салату духа хия садакатун ан 63 азуан фил жасад деп айткан. Бул ар бирибиздин мүчөбүздөгү, денебиздеги 360 муундун каффарат боло турган 2 рекеттүү намаз. Мына ошондуктан ар бирибиз эрте менен кечиндеги зикирлерге менен кошо эле ошол ар бир таң аттырган кезде духа намазын окуу менен адам баласы бүтүн денебиздеги 360 ар бир муундун каффаратын төлөй турган, тагыраак айтканда денебизге ар бир мүчөбүз муунуна садака бере турган соопко тете болгон бул намазды дагы өзүбүзгө адат кылуу менен бирге пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сиз менен бизге үйрөтүп өткөн эрте мененки кечки зикирлерди калтырбастан өзүбүзгө адат кылуу жана өзүбүздүн кол астыбызда балдарыбызга, уул кыз неберелерибизге зикир менен тарбиялап, алардын ар кандай жаман кырсыктардан, көзгө көрүнгөн көрүнбөгөн жин шайтандын жамандыктан, душмандыктын кастыктарынан кутулууга өбөлгө түзүп бере турган адатты баарыбызга Кудай Таалам жашообузга сиңдирип, бизден кийинки келе турган муундарга дагы ушул нерселерди үйрөтүп, алардын таза жашоого жана ар кандай жаман нерселерден арылууга Аллах Таала баарыбызга жардам берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух.